ата-энемдин көңүлү үчүн өз каалоомдон баш тартуу сооп болобу дейт. Бул суроо мындай мужмал экен да. Кененирээк айтыш керек эле, эмне кандай баш тартып атат, эмне болуп атат. Кээ бир учурларда адам баласына бир кыйынчылык келип калышы мүмкүн, жакпаган нерсе келип калышы мүмкүн, ата-эненин тарафынан, бир тууган тарафынан, аял затынын тарафынан, башка учурлардан. Бул хукукул важиба дейт. Хукукул важиба болгон инсандар булар. Булардын акысын беришиң керек, мамиле кылышың керек. Булар менен мамиле үзө албайсың. Ал сенин жакын адамдарың, бала жакаң, аялың, энең, ата туугаң. Бундай учурда эгерде ахлагы, башка нерсеси жаман болуп калса бирөөдүн, анда сабырдан башка чара жок. Сабырдан башка чара жок. Иннама юваффа сабируна ажрахум бигайри хисаб. Аллахнын бул сыноосу, имтиханы сабыр менен жеңиш керек. Сен аны кече албайсың, аны танып кете албайсың, уруша албайсың, башка кыла албайсың. Түшүнбөй турган башка болсо, андай учурда сөзсүз түрдө сабыр кылсаң, иншалла, сабырдын түрү салатын деп иншалла Аллах субхана ва таала эсеп китепсиз сооп берет иншалла.